Энелерге арналган шаңдуу ырдын коштоосунда майрам көңүлдүү башталды. Эне жана баланы коргоо борбору саламаттык сактоо тармагындагы негизги багыт берүүчү программа болуп эсептелет. Бул багытта эмгектенген дарыгерлерге ардак грамоталар тапшырылды. Мен сөзсүз түрдө ойлойм, мамлекет сиздин эмгегиңизди сыйлап келет. Өзүбүз алгандай бир кол чаап каттап туралы. Кандай гана орустар болсо көтөрүп, кебелбестен кайраттуулук менен турмушка карап, кандай гана үйдөгү маселелер болбосун, ошону жеңип келген бул энелерибиз. Мамлекет башчыбыз, министрлер кабинети дагы бул маселеге өтө терең карап, кенен карап, камкордук көрүп, көптөгөн акча каражаттар бөлүнөт. Өлкөдө жыл сайын 160 миңден ашык наристе төрөлөт. Азыркы тапта баланы пландоо жана ага кам көрүү негизги көйгөйлөрдүн бири. Андыктан ата-энелик мектептерди киргизүү планы сунушталууда. Ынтымактуу, ден соолукту жакшы бүлө болуш үчүн бизде Кыргызстанда үй бүлө институттары деген пайда болуш керек. Бул үй бүлө институттарынын ролу кандай болот? Эң биринчиден бул баягы жаш биздин жубайлар турмуш курардын астында ошол медициналык көзөмөлдөн өтүп, өздөрү психологиялык жактан даярдыкты көрүп, ошол үй бүлө курганга азыр даярбызбы, жокпузбу деген маселени чечип, биргелешип, ошол эки жаш жубай макулдашкандан кийин үй бүлө курса, абдан бекем жакшы үй бүлөлөрдөн болот эле. Кыргызстанда энелердин өлүмү көп катталгандыктан бул көйгөй кошуна мамлекеттерге караганда бизде орчундуу бойдон калууда. Борбор Азияда энелердин өлүмү боюнча биздин өлкө 2-нчи орунда турат. Мындан сырткары жыл сайын 20 миңден ашык бойдон алдыруу фактылары катталат. Мунун баары болочоктогу эненин жана ден соолугуна кам көрүү, кийинки төрөлүүчү баланын келечегине кооптонууларды жаратат. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Фалато 24.